Biz barыбыз dünyadagi eng kuchli armiya, eng kuchli qurollar AQShda ekanligin bilamiz. Eng kuchli razvedka Izrailda deb aytamiz. Biroq alsiz deb sanalgan Iranga AQSh menен Izrailning da kuchi jetpey жаткандыгын көрүп келип жатабыз. AQSh Иранды канчалык коркуткан сайын Иран кайрадан күч алып, тескерисинче AQShны жана анын союздаштарын дагы да көбүрөөк коркутуп жаткандай көрүнөт. Демек Иран өзүнө ушунчалык ишенеби? Эмнеге AQSh бүгүнкү күнгө чейин Иранды толук талкалап жок кыла алган жок? Негизи AQSh эмнеге Ирандан азыркы учурда коркуп турат деген суроо пайда болот. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Бекиш Шамиров. Бул чыгарылышта биз Ирандын армиясы тууралуу кеп кылабыз. Иран армиясы канчалык күчтүү, эмнеге AQSh менен Израиль бүгүнкү күндө Иранга күчү жетпей жатат деген суроолорго жооп издейбиз. Башкача айтканда, AQShны коркуткан Ирандын чыныгы күчү тууралуу кеп кылабыз. Видеонун башында бул чыгарылышка бир мага жакты белгисин коюп, колдоп кетүүнү унутпаңыздар. Биз баштадык. Азыркы дүйнөдө согуштун эрежелерин түп тамырынан өзгөрткөн бир курал бар. Бул дрондор, же болбосо учкучсуз аппараттар. Мурда ири авианесттер, истребительдер, вертолеттер негизги күч болсо, бүгүн алардын ордуна камикадзе дрондор келди. Бул курал өзүнүн эффектүүлүгүн толук көрсөттү. Биринчиден өтө арзан. AQShда бир F-35 истребителинин баасы $100 миллион болсо, Иран ошол эле $100 миллион 3,5 миң дрон жасай алат. Иран ушул учуучу мопедтерди, башкача айтканда камикадзе дрондорду ушунчалык деңгээлде өнүктүрдү. Бүгүн алар дүйнөдөгү эң күчтүү армияларында башыны катырган куралга айланды. Ирандын белгилүү Шахет 136 сыяктуу дрондорунун ийгилигинин ысыры татаалдыгында эмес, тескерисинче жөнөкөйлүгүндө. Алар көмүртек материалынан жасалып, кадимки эки тактуу мотор менен иштейт. Баасы болгону $20 миңден $50 миң айланасында. Бирок мүмкүнчүлүгү таң калтырат. Мындай дрондор 2,5 миң чакырымга чейин уча алат. Бул Бишкектен Ошко 4 жолу барып келүүгө барабар. Жана радарлардан жашынып, жерден болгону 50 метр бийиктикте учат. Пластик корпусу жана жай ылдамдыгы себептүү абадан коргонуу системалары көп учурда аларды коркунуч катары тааныбай, жөн гана тоскоолук же шум катары кабыл алып коет. Эң чоң маселе бул согуштун тактикасы. Иран Рой тактикасын колдонуп, ондогон дрондорду, жүздөгөн дрондорду бир учурда учурат. Баасы $30 миң бир дронду атып түшүрүү үчүн Израиль кымбат системаларын иштетүүгө мажбур болот. Мисалы, темир күнбөз системасынын бир ракета перехватчиги $50 миң $100 миң чейин турат. Ал эми андан да күчтүү Давидтин Салмору же Сех сыяктуу комплекстер колдонулса, бир соккунун баасы $1 миллиондон $3 миллион чейин жетет. Эми элестетиңиз, бир эле $30 миң дронду токтотуу үчүн $1 миллион ракета колдонууга туура келет. Мисалы, AQShнын эң кымбат деп саналган ТААТ деп аталган абадан коргонуу системасы бар. Анын баасы $2 миллиард 300 миллион түзөт. Бир эле атылган ракетанын баасы $12-15 миллион чейин жетет. Бир эле ракетанын баасына Иран 400-500 камикадзе дрон жасай алат. Ал эми жалпы ТААТ системасына кеткен акчага Иран 76 миң дрон жасай алат. Жана күнүнө Израилге карай 200дөн ашуун дрон жиберсе да, бир жыл бою тынымсыз сокку ура алат. Демек Иран кедей болушу мүмкүн. AQSh сыяктуу армиясына 100 миллиардтаган акча коротууга мүмкүнчүлүгү жок болушу мүмкүн. Бирок дал ушул арзан жана өтө эффективдүү куралы бүгүнкү күндө AQShнын жана Израилдин абадан коргонуу системаларын оор абалга коюуда. Натыйжада Израиль жана Америка Кошмо Штаттары коргонууга, Иран чабуулга короткон каражаттан 10 кээде 100 эсе көп акча сарптайт. Бирок мындай чоң чыгымдарга карабастан толук коопсуздукка кепилдик жок. Массалык дрон чабуулу абадан коргонуу системаларын ашыкча жүктөп, дрондорду токтотуучу ракеталар дрондордон тезирээк түгөнүп калат. Жыйынтыгында массалык сокку учурунда коргонуу системалары иштебей, дрондор өз максаттарына жетет. Башкача айтканда, Иран душманына караганда 10 эсе, 100 эсеге болгон аз чыгымды кылат жана өз максатына жете алат. Бүгүнкү күндө Ирандын дал ушул камикадзе дрондору эң коркунучтуу куралга айланды. Жада калса, AQShда Ирандын технологиясын кайталоо үчүн камикадзе сыяктуу дрондорду чыгара баштады. AQShны коркуткан Ирандын кийинки куралы бул Ирандын баллистикалык ракеталары. Ирандын баллистикалык ракеталары бул Израилдин генералдарын жана AQShнын аскердик стратегтеринин түн уйкусунан ажыраккан негизги факторлордун бири.
Yadroluk zarat bolboso da bul arsenal жакынкы чыгыштагы эң кооптуу күчтөрдүн катарына кирет. Себеби бул жерде сөз жөн гана курал жөнүндө эмес, ылдамдык жана күтүүсүзлүк жөнүндө болуп жатат. Эң биринчи жана эң маанилүү фактор ылдамдык жана реакция үчүн убакыттын дээрлик жоктугу. Баллистикалык ракета дрон же канаттуу ракета сыяктуу жай учпайт. Бул ракета алгач космоско чыгып, андан соң космос аркылуу душманга жетип, асмандан чагылгандай ылдамдыкта түшөт. Ал болгону 12-15 мүнөттө Ирандан Тель-Авив же Эр-Рияд сыяктуу шаарларга жетет. Ал эми акыркы фазада космостон түшүп келе жатканда анын ылдамдыгы үн ылдамдыгынан 5-10 эсеге жогору болот. Мисалы, Ирандын Фаттах 1 деп аталган баллистикалык ракетасы космостон түшүп келе жатканда 1 секундта 4,5-5,5 километрге чейин уча алат. Мисалы, көзүбүзгө араң көрүнгөн учактар 10 километр бийиктикте учат. Ал эми ошол бийиктиктен түшүп келе жаткан ракета болгону 2 секундта жерге жетип келет. Мындай ылдамдыктагы ракетаны токтотуу дээрлик мүмкүн эмес. Бул сага атылган окту кайра ок менен токтотууга аракет кылгандай эле көрүнүш. Мындан да кооптуусу, бул Фаттах 1 сыяктуу баллистикалык ракеталар абадан коргонуу системаларын алдай алат. Ал учуп бара жатып багытын өзгөртө алат. Абадан коргонуу системалары ракетанын багытын алдын ала эсептеп, кайсыл чекитке түшөрүнү аныктап, каршы ракета учурат. Бирок Фаттах 1 ракеталары өз жолун өзгөртүп, мындай системаларды айланып өтө алат. Мындай ракетаны токтотуу өнүккөн АКШ үчүн да өтө татаал. Мындан тышкары тактыкта кескен жогорулаган. Мурда Ирандын ракеталары 500 000 метрге чейин жаңылса, азыр GPS, GLONASS жана өзүнүн технологияларынын жардамы менен 10-30 метрге тактыкка жеткен. Бул деген сөз Иран эми жөн эле шаарды эмес, конкреттүү командалык борборду, учуучу тилкесини же муунай терминалына так сокку ура алат. Ал эми бул ракеталардын көбү жүздөгөн метр тереңдиктеги тоо астындагы түнөлдөрдө жашырылган. Алар чыгып сокку уруп кайра жок болуп кетет. Мындай система шартында Ирандын ракеталык потенциалын толугу менен жок кылуу эң күчтүү армиялар үчүн да дээрлик аткарылгыс милдет болуп калат. Эгерде Иран сокку урам десе, алгач арзан дрондорду массалык түрдө душманга учурат. Душмандын абадан коргонуу системасы дрондорду токтотуу менен алек болуп жаткан учурда чагылгандай ылдамдыкта баллистикалык ракета менен сокку урат. Мындай соккуларды бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөрдө толук токтото албай калууда. Дал ушундай соккуну 2025-жылы Иран Израилге жасаган. Ал эми 2026-жылы дагы дал ушундай Израиль токтото албай турган соккуларды Ирандын бийлиги жасап келүүдө. Демек, Ирандын баллистикалык ракеталары АКШны жана Израилди эң коркуткан куралдардын бири. Эске салсак, 2015-жылы АКШ менен Иран келишим түзүп, Иран өзөктүк курал программасын чектөөгө макул болгон. Бирок Дональд Трамп бийликке келгенден кийин 2018-жылы бул келишимден чыгып, Иранга жаңы талаптарды койгон. Ал талаптарда өзөктүк куралдан тышкары баллистикалык ракеталардан да баш тартууну талап кылган. Анткени бүгүнкү күндө Ирандын эң кооптуу куралы дал ушул баллистикалык ракеталар болуп эсептелинет. Ал эми АКШ албетте өз душманында мындай куралдын болушуну каалабайт. Кийинки Ирандын күчү бул теориялык далилденбеген күч. Ошонсо да АКШ эң корккон нерсе Ирандын келечектеги ядролук куралы. Оба азыр Иранда ядролук курал жок. Бирок эгерде Иран ядролук курал жасап алсачы деген коркунучтун өзү эле АКШ менен Израилге уйку бербей келет. Эгерде деген сөздүн өзү эле аларды коркутат. Анткени Иран бүгүнкү күндө катуу кааласа, тиешелүү мыйзамдарды кабыл алса, ядролук куралды кыска убакытта жасап алууга техникалык мүмкүнчүлүгү бар. Ирандын өзөктүк куралынан коркуунун негизги себеби бул жакынкы чыгыштагы күчтөрдүн тең салмактуулугун түп тамырынан өзгөртүп жибериши мүмкүн. Бул түздөн түз Израилдин коопсуздугуна коркунуч жаратат. Анткени өлкөнүн аймагы чакан болгондуктан ири борборго жасалган бир эле сокку чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Израилди толугу менен талкалап салуусу мүмкүн. Мындан тышкары, Тегеранда ядролук куралдын пайда болушу Израилди аймактагы жалгыз өзөктүк держава макамынан ажыратат. Бул анын аскердик үстөмдүгүн алсыратат жана кадимки куралдар аркылуу басым көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн төмөндөтөт. Ошол эле учурда Иран өзүнүн өзөктүк калканына таянып, түз жооп соккудан коркпостон Хезболла жана Хуситтер сыяктуу прокси топторду дагы да активдүү колдоого өтүшү мүмкүн.
Akır ayagında mындай abal kuralдуу жарышты күчөтүp, Сауд Арабиясы сыяктуу өлкөлөрдө да өзүнүн ядролук арсеналын түзүүгө түртүшү мүмкүн. Бул болсо бүтүндөй аймакты өтө туруксуз жана кооптуу абалга алып келет. Демек бүгүнкү күндө Иранда ядролук курал жок болсо да, Ирандын жөн гана ядролук курал жасап алуу мүмкүнчүлүгүнүн өзү эле АКШ менен Израилге тынч жашоо бербейт. Анын үстүнө Ирандын Фаттах 1 сыяктуу баллистикалык ракеталары ядролук дүрмөттөрдү алып жүрүүгө ылайыкталган. Эгерде Иран ядролук куралга ээ болуп калса эле, аны Израиль аймагына жеткирүү чоң көйгөй жаратпайт. Азыркы учурда ракеталары бар. Бирок Ирандын чыныгы күчү анын элинде, анын армиясында. Заман канчалык өнүкпөсүн, курал канчалык күчтүү болбосун, эгерде аскердин саны аз болсо, анда сен чыныгы согушта жеңилишиң мүмкүн. Азыркы Украина жана Орусия согушунда да эң башкы ролду аскердин саны ойноп жаткандыгы эч кимге сыр эмес. Орусия жаңы аскер топтоо үчүн түрмөлөрдү кыдырып, айрым учурларда кылмышкерлерди согушка тартууга чейин барып жатат. Согушка макул болгондорго чоң акчаларды сунуштап жатат. Ал эми Украина бийлиги да өз жарандарын мобилизациялап, көчөлөрдөн кармап согушка жөнөтүп жаткан учурлар бар. Бул бир гана нерсени көрсөтөт. Заман канчалык өнүкпөсүн, аскердин саны дагы деле чечүүчү ролду ойнойт. Ал эми Ирандын армиясынын эң күчтүү жактарынын бири аскер санынын көптүгү. Мисалы, Сауд Арабияда 300 миңге жетпеген аскер бар жана армияга баруу милдеттүү эмес. Ал эми Иранда болсо, эгерде согуш башталса, согушка даяр 650 миң аскери бар жана басиш деп аталган күч бар. Бул күчтүн курамында согушка даяр турган болжол менен 450 миң аскер бар. Демек согуш болуп кетсе, 1 миллиондон ашуун аскер заматта согушка тартылат. Мындан сырткары жалпысынан басиш деп аталган уюмга катталган адамдардын саны 5 миллиондон 10 миллионго чейин жетет. Бул адамдар машыккан, согушууну, курал кармоону, курал колдонууну билген жана өлкө коркунучка кабылса биринчи болуп фронтко барууга даяр жарандар. Ал эми толук мобилизация болгон учурда Иранда 23 миллионго жакын согушка жарандуу жаран бар. Бул чындыгында өтө чоң көрсөткүч жана Ирандын эң башкы күчтөрүнүн бири дал ушунда. Кыскача айтканда, азыр согушка даяр 1 миллиондон ашуун аскер бар болсо, ири согуш башталса кошумча 5-10 миллионго чейин адам кыска убакытта топтоло алат. Булардын арасында мугалимдер, соодагерлер же жөнөкөй жарандар болушу мүмкүн, бирок алардын көбү алдын ала даярдыктан өткөн, курал кармоону билген адамдар. Мындан тышкары идеология жактан АКШга жана Израилге каршы турган адамдар. Ал эми жалпы мобилизация болгондо курал кармай алган эркектердин саны 23 миллионго жетет. Демек Иранда согушууга жарамдуу эркектердин саны эле Израилдин жалпы калкынан 2 эсеге көп. Жана дал ушул факторлор бүгүнкү күндө Израиль менен АКШны олуттуу ойлондурат. Мисалы, Дональд Трамп Иранга каршы согуш тууралуу катуу билдирүүлөрдү жасаганда, Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи коркпостон "Биз силерди күтүп жатабыз, келе бергиле" деген жоопторду берип келет. Демек Ирандын бийлиги бүгүнкү күндө жер бетинде согуш болуп кете турган болсо, анда эң күчтүү, эң баалуу болгон куралы бар, ал согушка даяр элдеринин санынын көптүгү. Достор, видеомуз соңуна чыкты. Бул чыгарылыш сиздерге жакса, сөзсүз мага жакты белгисин коюп, колдоп кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен ар дайым Кудайбек Шамиров болду. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.